Албетте бул ачуу шайтандан дейт. Ачуу көп деген жаман эшик баленин эшигин ачат. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бир сахаба келип сурап, насаат сурап келгенде, ошо ачууланма деп айткан да, биз мага насаат бериңиз дегенде ачууланма деген. Анан кайра кайталап мага насаат бериңиз дегенде ачууланма деп пайгамбарыбыз ошентип насаат берген. Анан ачуу деген бул жаман нерсе. Ачууланганда адам эмне кылыш керек? Аузу биллахи минеш шейтанир раджим деп айтыш керек. Дарат алган болсо жакшы. Кандай акыбалда турган болсо ошону өзгөрткөн жакшы. Туруп турган болсо отуруп турган болсо жатып же болбосо башка бир орунга отуруп дегендей. Иши кылып адам баласынын жини тараш керек. Анткени адам баласы ачууланып атканда оюна келбеген же болбосо өзү каалабаган нерселерди кылып коюшу ыктымал. Анан эртеси кайра эле өкүнүч менен бүтөт. Анан эми баян угуп, таалим угуп, көптөн жакшы насааттарды угуу бул жакшы нерсе аябай. Алла таала ийгилик берсин. Анан ошончолук уккандан кийин да адам баласы сөзсүз түрдө ошол нерсеге дагы эмне амал кылыш керек, иш жүзүнө ашырыш керек. Анан эми биз айтпайбыз, эми баардык нерсени укканда эле адам баласы бир күндө же аз убакытта эле баарын аткарып ийет деп. Жок, андай нерсе болбойт. Бул акырындык менен болот. Адам баласы болгону ошо уккан нерсесине амал кылганга аракет кылыш керек. Биринчиден Аллах субхана таалага дуа кылып кайрылыш керек. Мага жардам бер, ибадатка бекем кыл, жүрөгүмдү жумшарт деп, ошо менен биргеликте ачуудан алыстат деп Алла таалага дуа кылып, андан кийин анан колунан келген бардык аракеттерди көрө бериш керек. Мисалы, ошо эмнени уккан болсо ошону жасаганга аракет кылып, жанагындай ачуусу келе турган нерселерден алыстап, үй бүлөлүү болсо үй бүлөсүнө эскертип, ушундай нерселерди кылбагыла, мен ачуум келет деп. Анан ошентип адам баласы колунан келген аракетин кыла берген болсо, иншалла жетет. Анан мен амал кыла албай атам, оңоло албай атам деп такыр таштап салган болбойт. Кээде шайтан ушул жагынан келип азгырат. Сен мисалы көп нерсени угуп атасың, билип атасың, амал кылбай атасың, эмне пайдасы бар деп азгырат. Анан ошого моюн сунуп кеткен болсо, адам баласы анда адашуунун эшигине кирген болот. Адам баласы ага моюн сунбаш керек. Албетте кемчилик кылдыбы, дароо ошонун аркасынан тоба кылып, кемчилигин билип, истигфар кылып, Алла тааладан жардам сурап, аркасынан жакшылык иш кылганга аракет кылыш. Адам баласы ушинтип жашайт. Эми кемчиликсиз адам болбойт, баары деле ката кетирет, кемчилик кылат. Анан бирок ошол адамдардын жакшысы ошо кемчилигин оңдоп, аркасынан жакшы иш кылгандар. Анан ошондой адам баласы тең салмактуулукта жүрөт. Ката кетирбегенге аракет кылат, ката кетирип калган болсо катасын оңдойт, тобо менен же бирөөнүн көңүлүн ортуп койгон болсо кечирим сурап, анан ошентип бул жашоодо ошо күрөшүп жүрүп өтөт. Бул жашоо ушундай сыноодо. Сыноо болгондон кийин жакшы жаманга адам баласы сөзсүз түрдө туш келет. Анан ошону жеңе билиш керек. Мунун баары эмне? Жана ошо биринчиден Аллах субхана таалага жалдыроо менен, андан кийин ошо адам баласынын өзүнүн аракети менен жетет, Кудайым буйрса. Аллах субхана таала ийгилик берсин.